Эко деген бул бүгүнкү күндө колдонуучу заманбап жаңы технология тукумсуздукту дарылоо үчүн. Кийинки убакта башка методдор жардам бербегенде ушул экстракорпоральный оплодотворение же экстракорпоралдуу уруктандыруу методикасы колдонулат. Ошондо жанагы оплодотворение же болбосо уруктандыруу аялдын организминен сырткары өткөрүлөт дагы. Анан кийин аялдын организмине, мындайча айтканда, маткасына пересаживать этилет. Ар бир аялдын тукумсуздугунун причинасына жараша протоколго кирет. Ошо протоколдон баштап мына экөө процедурасы башталат да. Андан башка дагы бул протоколго кириш үчүн муну биринчи даярдаш керек. Дарыларды берип, 1-2 жуманын ичинде аялды даярдайбыз. Бир 10 күндөн 14 күнгө чейин да кетет. Андан кийин процедура өсүү, жанагы яйцеклеткаларды дейбиз, яйцеклеткаларды өстүрөбүз да, ошо яйцеклеткаларды, ошо бездин ичиндеги фолликуларды мындай зрелый яйцеклетка кылып өстүрөбүз. Анан ал яйцеклеткалардын баарын бир 15-20 мүнөт наркоздо жатат аял. Ошол убакта биз анын баарын сордуруп жыйнап алабыз. Анан жыйнап алгандан кийин аялдын жолдошунун спермасын алабыз. Сперма менен яйцеклетканы оплодотворение кылабыз. Оплодотворение кылганда ошондо эмбрион деп коет. Эмбрион бул эми бала да, баланы мындайча айтканда пайда болот. Ошо баланы анан кийин 3 күн же 5 күн өстүрөбүз. Организмден тышкары 3 же 5 күн өстүрөбүз. Анан кийин 3-күнү же 5-күнү аялдын маткасына перенос кылабыз. Ошондо 14 күн дедим, среднем да, орто эсеп менен 10 күндөн 14 күнгө чейин дары менен даярдайбыз. Процедура ар жак бир жагы менен 30 мүнөттө бүтөт. Андан кийин 5 күн же 3 күн өстүрөбүз. Анан кийин перенос кылабыз. Перенос кылгандан кийин 2 жумадан кийин анализ алабыз. ХГЧ деп коебуз. ХГЧ анализ алабыз. Это мындайча айтканда тест на беременность. Ошо боюнда барбы же жокпу, ошо маткасына перенос кылгандан кийин 2 жумадан кийин билинет. Ошондо мындай процедура аял дары алган, жанагы яйцеклеткасынан яичниктен яйцеклетканы алган, өстүргөн баары биригип бир 18-21 күн кетет да. 18-21 күн кетет. Анан 2 жумадан кийин боюнда барбы, боюнда жокпу жана анализдер көрсөтөт. Андан кийин дагы 2 жумадан кийин уже ультразвук менен карайбыз. Ультразвуктан уже матканын ичинде биз мындай конкретно эмени көрөбүз, уже эмбрионду көрөбүз. Өстүбү, маткада кармалдыбы, андан кийин уже наблюдение.